Сапар Исақов баштаган өкмөт ант берип жатканда министрлердин арасында эң кенже министр Артем Новиков кыргызча ант бергенде көпчүлүк ич-ичинен кубанган эле. Берген антымды бозган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Бирок экономика министринин мамлекеттик тилде анча билбей турганы кече маалым болду. Вот, к примеру, канча сотрудник сизден азыр окуп атат мен экономикадан, ошол кыргыз тестированияга даярданып? 100 сотрудник, 100 аттестер. Канча каражат каралган? Канча каражат каралган? Сумма денег сколько? 2800 сом. Биринчи мартка даяр болосузбу, ошондо? 208 миң. Ал азырынча кыргыз тилин башталгыч деңгээлде гана билерин айтат. Бирок министр болгондон кийин бир ай өтпөй мамлекеттик тилден сынак тапшырып, 76 упай топтоптур. Вот, что касается меня, то я настроен полноценно владеть государственным языком. И я не раз это подчеркивал, что, в принципе, любой гражданин Кыргызской Республики, он должен владеть знанием государственного языка. Мамлекеттик сатып алуулар сайтына экономика министрлиги өз кызматкерлерине кыргыз тилин үйрөтүү боюнча тендер жарыялады. Буга өлкө казынасынан 324 миң сом каралган. Анын 288 миңи жүзгө жакын министрликтин кызматкерлерин окутууга кетсе, Артем Новиковдун жеке мугалимине деп 36 миң сом бөлүнгөн. Бул каражатка экономика министрлигиндеги кыргыз тилин жеткиликтүү билбеген кызматкерлер 3 ай бою кыргыз тилинен сабак алышат экен. Министрликтин бул кадамы коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар министр болгонго чейин мамлекеттик тилди үйрөнбөй жүргөнүн айтып сындашса, дагы бир тобу бул аракеттерден күмөн санап жатышат. Новиков да өзүнүн айлыгына аракет кылып, кыргыз тилин үйрөнүш керек да. Анын 36 миң, 3 айга 36 миң деген бул көп. Эгерде жакшы кыргыз тилин үйрөнөм десе, 2000-3 миңге деле бир жакшы бир мугалимди алып, аракет кылса, 1 саат, 2 сааттан аракет кылса, өзүнүн айлыгы менен үйрөнүп кете алат да. Министр Артем Новиковго кыргыз тилин окутуу үчүн 1 айга 12 миң сом өтө кымбат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тили боюнча улуттук комиссиясынан Адистер говорит ТВ маалымат сайтына билдиришкен. Тажрыйбалуу репетитор Алтынай Садыбакасова 1 сааттык кыргыз тили үйрөтүү үчүн 250 сом алаарын айткан. Жумасына 3 жолу 1 сааттан кыргыз тилинин грамматикасын жана сүйлөө эрежин үйрөтөм. Сабакты кардар кайсыл жерден өтүүнү кааласа, ошол иш ордуна барып өтөбүз. Башка кошумча акы талап кылынбайт. Демек, бул репетитордун эсеби менен алганда 1 айга бир адам үчүн болгону 3 миң сом. 3 айга 9 миң сом талап кылынат. Ананда Кыргызстан каржылык жактан аксап, өкмөт бюджеттин жыртык тешигин бүтөй албай турганда, атка минерлердин армиясы бюджеттин эсебинен кыргыз тилин үйрөнөм дегени сын пикирлерге туушукту. Артем Новиков бул экономика министри. Экономика министрлиги өкмөттүн эң өзөгүн кармап турган министрлердин бири. Бул улуттук экономиканы көтөрүш керек. Мисалы, Новиков менен биз депутаттар менен кошо аймактарга чыгып калса, ат башыга же чоңалайга барып калса, Новиков элдин берген суроо талабын алып кантип түшүнөт? Жага котормочу жалдаш керекпи? Котормочуга дагы айлык төлөш керекпи? Булардын эмне үчүн 300 канча миллиондогон миң деген сом, мисалы, жылдык бюджети. Ага өзүнчө айлык төлөп берип, кыргыз тили боюнча бул эми уят. Биринчи кезекте өкмөт уялыш керек, ушундай министрлер менен иштеп аткандан. Экинчи кезекте Новиков өзү уялыш керек. Кантип ал эгер өзү иштеп аткан мамлекетинде өзү иштеп аткан ал Кыргызстандын жараны, ал башка өлкөнүн жараны эмес. Ошондой болуп туруп, кыргыз тилине дагы мамлекеттен кошумча акча алып үйрөнөм дегени бул туура эмес. Премьер-министр Сапар Исақов жаңы кызматка келгенде мамлекеттик тили боюнча токтомго кол койгон. Ага ылайык быйыл 1 марттан тарта бардык мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилин билүү деңгээлин Кыргыз тест мекемеси текшере баштайт. Бул сынактан өтпөй калган атка минерлер кызматынан ылдыйлап же таптакыр жумушунан кол жуушу мүмкүн.